Таңкы саат 8:30 өттү. Милициянын улук лейтенанты Азамат Сагинов кесиптештери сыяктуу жумушка келип, бүгүнкү коюлуучу тапшырмаларды аткарууга даярданып жатат. Өзгөн районунун Мырзааки айылындагы милиция бөлүмүндө күнүнө эртең менен жетекчи тарабынан аймактык тескөөчүлөрдүн отчет алынып, жаңы күнгө жаңы тапшырмалар берилет. Коррупцияга жол бербеңиздер, мыйзамдуулукту так сактаңыздар. Мырзааки айылындагы бул 2 кабаттуу милициянын аймактык бөлүмү өткөн жылы курулуп пайдаланууга берилген. Ага улай боди камералар ишке кирип, тескөөчүнүн ар бир кадамын онлайн текшерүүчү система иштей баштаган. Азамат Сагинов бул бөлүмгө жакында эле которулуп келди. Аны жаңы имарат, жаңы кызматтык унаа, санариптешкен система күтүп алды. Азыр ал кесиптеши менен бирге буга чейин коргоо ордери берилген үй бүлөдөн кабар алганы баратат. Тескөөчүгө 500 кожолукту тейлейбиз. Алар бир жерде жайгашкан эмес, алысыраак болуп калат кээде. Азыркы учурда жаңы автоунааны берип, ошол менен чакырууларга өз убагында барып чечип жатабыз. Тескөөчү боди камераларда милиция кызматкерлери үчүн чоң жардамчы болуп жатканын айтат. Боди камеранын мындай жакшы жактары бар экен, мыйзамдуулукту кээде биз менен мындай жарандар сөгүшүп, урушуп кетет биз менен. Ошондойдо бизди боди камера канчалык мыйзамдуу, кимибизден экенин ошону айтып берет. Аймактык тескөөчүлөр зомбулук катталган үйдү 1 ай бою көзөмөлдөп турушат. Алар жубайлар ортосунда түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүп, мыйзамды аттап өткөн учурда кандай жоопкерчилик каралаарын да эскертишет. Азыр коргоо ордерин бергенден кийин 1 ай мөөнөтү бар. Биз 1 ай мөөнөт болсо 1 айдын ичинде сизге кабар алып турганга милдеттүүбүз. Ошонун негизинде келдик сизге. Азыр эми бала чака баары жогу келип жакшы жашоо болуп атат. Будан нары баары жогу тарбиясы менен жакшы жашоодо милициялар көзөмөлдө баары жогу. Зомбулук көрсөтпөйсүз? Зомбулук көрсөтпөйбүз, жакшы. Аймакта эмне кооптуу, кайсы тилке аялуу? Күн бою айылды кыдырып, көңүл буруучу жагдайларды тиешелүү органдарга жеткирүү аймактык тескөөчүлөрдүн негизги иши. Жергиликтүүлөр милициянын кызматтык унаасынын тынымсыз айыл аралап жанданганы, тартипсиздик тыйылганын айтышат. Эгерде булар укук коргоочулар жок болсо, баарыбыз шаар жаатка чыгып кетмекпиз. Азыр эң сонун түшүнүктөрдү берип атат жаштарга. Түндөсү айылдарга барып рейд жүргүзүп келип атат, кээде барып. Что кандай эме жок. Мен ыраазымын ушул укук коргоо органдары ушу балдарга. Машиналарда сонун болуп, азыр ураган деген чыгып калыптыр. Баардыгы мына стайкалардан качып атат. Жолго баягындай ой келди жерге койбойчу тыла. Чындыгындачы. Тартип болуп атат. Мырзааки айылында жайгашкан бөлүм Карашоро, Саламалик айыл аймактарын кошуп, жалпы 56 миңден ашуун калкты тейлейт. Көп жылдан бери Кыргыз поштасынын эски имаратында иштеп келишкен. Өткөн жылы гана жаңы жай үчүн айыл өкмөт муниципалдык жерден 10 сотых бөлүп берген. Өлкөбүздө жүрүп жаткан стабилдүү саясаттын алкагында биздин аймактык бөлүмчөгө дагы автоунаа берилди. Бул автоунаа менен биз ушул ПОМ милиция кызматкерлери, участковыйлар менен биргеликте ушул аймагыбыздагы айылдарды, көчөлөрдү кыдыруу иштерин биргеликте жүргүзүп, аймагыбыздагы элдин коомдук коопсуздук, тартип, кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча иш-аракеттерди биргеликте жүргүзүп жатабыз. Жаңы түшкөн имаратта алыстан келген кызматкерлер үчүн 2 бөлмөлүү бардык шарты бар үй каралган. Азамат Сагинов азыр ушул жерде жашап жатат. Анын үй бүлөсү буга чейин батирлеп келген. Кечиндеси жарандар арыз менен даттанып келсе, чыга калып бул жактан карап, эгер алысырактан чакыруулар болуп калса, азыр жаңы автоунааны берген, ошол менен барып кызматымды өтөйм. Азыркы убакта бул жака көчүп келгенибиз бизге кыйла жеңил болуп калды. Күтүүсүз жагдайлар болуп калат, балдарыбыз ооруп калат. Чакырсам кире калат. Аз мурда биз квартирада жашаганыбызда булар башка жакта иштечү. Ал убакта кеч калса кыжалат болуп, качан келет деп ойлончумун. Азыр кыжалатчылык жок, көңүлүбүз ток.
Акыркы 3 жыл аралыгында Ош облусундагы милиция кызматкерлери үчүн 50гө чукул кызматтык автоунаа берилип, 10го жакын бөлүмчөдө убактылуу жашоочу үйлөр курулду. Күч кызматкерлерине түзүлүп жаткан мындай шарт мекенги кызмат өтөөнүн сапатын жакшыртат деген үмүт бар. Кенжебүй Маматсадыкова, Нурдөлөт Сантаев, ЛТР, Ош облусу.